Лекциянын темасы Уsun жана Дабан мамлекеттери. Сактардан кийин Кыргызстандын аймагында Усундардын уруулук бирикмеси пайда болгон. Усундар деген сөз Кытай хроникасынан келген. Которгондо 10 уруу эл дегенди түшүндүрөт. Усун деген ат Чыгыш Түркүстандагы Упса дарыясынан алынган деген дагы маалымат бар. Кандай болгон күндө дагы усундар түрк тилдүү элдердин бир бутагы экендиги тарыхта белгилүү. Усундар байыркы доордо эле хундар менен катар, юэжилер менен катар Улуу Кытай дубалынын батыш жагында көчүп жүрүшкөн. Бир бөлүгү биздин заманга чейинки 160-жылы сактарды, юэжилерди каратып Жети сууга көчүп келишкен. Алар бул жерде Балхаштан Чыгыш Түркүстанга чейин, Ферганадан Иле дарыясына чейин талас өрөөнүн камтыган үчтүү мамлекет түзүшкөн. Бул мамлекеттин борбору Ысык көлдүн түп жергесиндеги Чигу деген шаар болгон. Чигу же болбосо Чигучен деп коет. Бул кыргыз тилине которгондо кызыл өрөөндөгү шаар дегенди түшүндүрөт. Чарбасы негизинен көчмөн, жарым көчкөн мал чарбачылыгы болгон. Усундардын бир бөлүгү дыйканчылык менен дагы кесип кылышкан. Булардын жана жогоруда айткандай борбор шаары жана отурукташкан турак тургун кыштактары дагы болгон. Бирок негизинен негизги байлыкты мал чарбачылыгы түшкөн. Усундардын эң бай адамдары 3-4 миңге жакын жылкы кармагандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Орустун окумуштуусу Аристов өзүнүн изилдөөлөрүнө таянып, өзүнүн китебинде усундар азыркы кыргыздардын тикеден тике ата бабасы болот деген жыйынтыкка келген. Биздин заманга чейинки 2-кылымда усундар Кытайдын хан династиясынын чоң саясатына тартылат. Усундар менен мамиле түзүүдө Кытайдын императорлору биринчи кезекте тынчтык бербей келаткан Улуу Кытай дубалынын түндүк жагын ээлеген хуннуларды талкалоо болгон. Экинчиден усундар Улуу Жибек жолунун өзүндө жайгашкандыктан ошол Улуу Жибек жолу аркылуу өтүп аткан Кытай товарларын, Кытай соодагерлеринин ары бери өтүшүнө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө аракет кылган. Биздин заманга чейинки 115-жылы Кытайдын саякатчысы жана тыңчысы Чжан Цзян ушул усундардын мекенине келген. Анын маалыматтары боюнча, анын пикири сунушу боюнча биздин заманга чейинки 109-жылы хан династиясынын императору усундарга тектүү Кытай бийкечин аялдыкка жөнөтүп, аны менен кошо баалуу белектерди жөнөткөн. Натыйжада усундардын башчысын Күнбий же болсо Күнбак деген титулду алып жүргөн. Кытайдын бул көңүл буруусуна ыраазы болуп, кытайлыктар менен союз түзгөн. Биздин заманга чейинки 71-жылы усундардын 50 миң адамдан турган армиясы кытайлыктардын 160 миң адамдан турган армиясы менен биригип хуннуларга чабуул койгон. Натыйжада хундардын империясы талкаланган. Ошентип Кытай императору
усундардын жардамы менен өзүнө ар дайым коркунуч туудуруп келген хундарды талкалаган. Кытай үчүн күчтүү уруу союзунун кереги жок эле. Ошондуктан усундарды өзүнүн тил алчаак өнөктөшүнө айландырууга аракет кылган. Мына ушул мезгилде усундардын башчысы Унгуйми деген күнбак өзүнүн Кытай аялынан төрөлгөн уулун мураскор деп жарыялап, Кытай императорунун кызынын колун уулуна сураган. Ушуну эле күтүп турган Кытай императору усундардын мамлекет башчысынын сунушун кабыл алып, кызын чоң салтанат менен усундарга жөнөткөн. Бирок карлыгы жетип калган усундардын күнбагы каза болуп, уруу аксакалдары Кытайдан төрөлгөн баласын такка отургузбастан күнбактын хун аялдан төрөлгөн баласын такка отургузган. Мына ошондон кийин Кытайдын көзөмөлү менен, Кытайдын жардамы менен ушул күнбактын Кытай аялынан төрөлгөн балдары менен күнбактын хун аялынан төрөлгөн балдарынын ортосунда бийлик үчүн күрөш жүргөн. Ушунун натыйжасында усундардын мамлекети алсыраган. Ошол алсыроонун үстүндө болгон мамлекет акыры жүрүп отуруп начарлап, өзүнүн мурдагыдай деңгээлинен алсырап калган. Усундардын маданияты негизинен сактардын маданиятына окшош. Археологдор аны бөлбөй сак жана усун маданияты деп атайт. Усундар дагы сактар сыяктуу эле өзлөрүнүн падышаларын, даңазалуу аскер башчыларын дөбө мүрзөлөргө коюшкан. Усундар менен сактардан калган эстеликтер бүгүнкү күнгө чейин сакталып калууда. Ферганадагы Дабан мамлекети биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта азыркы Кыргызстанга тиешелүү Фергана өрөөнүндө гүлдөп өнүккөн мамлекет болгон. Бул мамлекет жөнүндөгү маалыматтар Кытай хроникасында сакталып калган. Ал маалыматтар негизинен биздин эрага чейинки 2-1 кылымдарга таандык саясий окуяларды баяндайт. Маалыматтар боюнча Даван мамлекети Ферганадагы өтө күчтүү өнүккөн мамлекет болгон. Даван мамлекетинин калкы 300.000 адамды түшкөн. Алар душманга каршы 60.000 аскерди коюуга жөндөмдүү болгон. Даван мамлекетин падыша башкарган. Падышаны ишин жардам бере турган, тескей турган аксакалдар кеңеши болгон. Аксакалдар кеңеши падышаны тактан чыгарууга, такка отургузууга, согуш жана тынчтык маселелерин чечүүгө кеңири укукка ээ болгон. Давандыктар негизинен дыйканчылык менен кезип кылган. Сугат системасы абдан жакшы өнүккөн. Буудай өстүрүшкөн, арпа өстүрүшкөн, сулуу өстүрүшкөн, беде өстүрүшкөн. Давандыктардын атагын алыска кетирген бул жердеги ушу жылкы өстүрүү күчтүү өнүккөн. Давандыктар өстүргөн жылкылар жөнүндө дүйнөгө уламыштар жүргөн. Бул жылкылар асмандан түшкөн жылкылар деген уламыштар айтылган. Даван жылкыларына ээ болууга коңшу мамлекеттердин башчыларынын бардыгы аракет кылган. Давандыктардын коомдук түзүлүшүндө
бул социалдык ар кандай катмарларга бөлүнгөн. Даван мамлекетине кытайлыктар кызыгып, алардан аргымактарды алуу үчүн биздин заманга чейинки 105-жылы элчи жөнөткөн. Элчи Даванга келип, аксакалдар кеңешине өзүнүн өтүнүчүн айткан. Бирок аксакалдар кеңеши Кытайга аргымактарды бербестиги жөнүндө билдирген. Кытайдан келген элчи өзүн өтө эле жогору туткандыгы үчүн, өтө эле керсейгендиги үчүн давандыктар Кытай элчисин өлтүрүп коюшкан. Мына ушуну күтүп турган Кытай императору биздин заманга чейинки 103-жылы Ли Гуанли деген аскер башчысынын командасы астында Даванга 6000 аскер, 6000 атчан аскер, дагы 1000 деген жөө аскерлерди жөнөткөн. Алар Даванга келип, давандыктар тарабынан катуу каршылыкка дуушар болуп, кыйроого учурап, аскерлердин бир бөлүгү өлүп, бир бөлүгү Кытайга араң жеткен. Биздин заманга чейинки 101-жылы Кытайдын императору ошол эле полководец Ли Гуанлиге дагы 100 000 аскер топтоп берет. 100 000 аскер, аны коштогон 100 000 малга азык түлүк жүктөп алып, Ли Гуанли кытайлыктар ушул Даван мамлекетине экинчи жолу чабуулга өтөт. Давандыктар душман менен колунан келишинче каршылык көрсөтүп салгылашкан. Өзгөчө Даван мамлекетинин борбору Эрши шаарынын тургундары шаарды коргоодо эрдиктин үлгүлөрүн көрсөткөн. Шаар дубал менен курчалган, 40 күн кытайлыктар курчап турушкан, шаарга келген сууну буруп жиберишкен. Мына ушундай кырдаалда Эрши шаарынан давандыктардын ичинен мурдатан эле бийликке умтулуп жүргөн Моцай деген төрө чыккынчылык кылып, кытайлыктар менен байланыш түзүп, анын жардамы менен кытайлыктар Эрши шаарына кирип, аксакалдарды туткундап, аларды ошол падыша Мугуанын башын алып келип берүүнү талап кылышкан. Аксакалдар айласыздан ошол падышаны өлтүрүүгө макул болушуп, ошол падышаны башын Моцай чыккынчынын жардамы менен кытайлыктарга беришкен. Кытайлыктар Эрши шаарын талкалагандан кийин бул жерден ондогон аргымактарды жана 3000ге жакын асыл тукум жылкыларды алып кайра Кытайга кайткан. Бирок жолдо дагы кытайлыктар өтө бул жактан алысырап калгандыктан жолдо да кыйналып, алган малынын, жылкыларынын 1000дей гана Кытайга жеткен экен. Мына ошол кытайлыктар кетери менен эле давандыктар өзлөрүнүн көз карансыздыгын кайрадан калыбына келтирип, Моцай деген чыккынчы кытайлыктардын жардамы менен падышанын тактысына отуруп алган. Аны өлүм жазасына буйрушуп, ошол мурдагы падыша Мугуанын Чанфын деген инисин такка отургузган. Ошентип 4 жылдык тирешүүнүн натыйжасында, 2 жолку чоң салгылашуунун натыйжасында давандыктар өздөрүнүн эркиндигин сактап калган, кытайлыктар бул мамлекетке тийишүүнү токтотту.